Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 3-сүндө Калмыкиянын эмгек сиңирген артисти Гилиана Бембеева менен отуруп баарлашканга ушундай мүмкүнчүлүк болуп калды да. Анан ал айтып атпайбы, мен биринчи жолу дүйнөлүк 2 көчмөндөр оюндарына келгем дейт. Силердин өлкөңөрдүн сулуулугу 3D экен дейт да. Биян карасаң көл, бижерин карасаң тоо таш, бижерин карасаң бактар чыгып, тегерете карасаң ушундай сулуулук экен дейт. Анан эң негизгиси мени ушунчалык кубандырган жана таң калтырган нерсеси ал Көкбөрүгө барыптыр. 2 дүйнөлүк оюндарында Казакстан менен биздин кыргыз жигиттери Көкбөрү ойногон болчу. Ошол Көкбөрүдө мен барып атайын отурдум дейт, кесиптештерим башка жактарга кетишкен. Анан ошол жерде отурсам дейт, ушунчалык кыргыздардын биригип ынтымакта экендигине карап суктанып отурам дейт. Анан оюн башталганга чейин мындай бир калпак кийген аксакалдар келишти дейт, каркырадай болуп мындай басып, тизилип алып келишти дейт. Силердин калпагыңарды мынтип кийгенге мүмкүн эмес экен дейт. Момундай кийип келишти дейт. А балким алардын бирөөсүнүн көзү деле көрбөйттүр дейт, бирөөсүнүн кулагы деле укпай калгандыр дейт. Бирок ошол өздөрүнүн келип отурушу менен кыргыз жигиттерине кандай дем берип жаткандыгын өздөрү деле байкашпаган чыгар дейт. Бирок да мен жаныма 4 баласын ээрчиткен бир мырза келди дейт. Ал сөздүн баары эмнеден чыкты? Сиздерде атанын тарбиясы деген нерсе бар экен дейт. Ошол мырза 4 баласы менен, 3-өө эркек, колундагысы дагы эркек окшойт дейт. Аны алып келгенине караганда, анан эмнеге алып келди дейсиздерби дейт. Эмнеге алып келди болду экен десем, ошол жердеги ата-бабаларынын, ошол жерде отурган адамдардын, бүткүл кыргыздардын духу ошол балама дагы өтсүн деп алып келди болсо керек дейт да. Анан бир убакта оюн башталды дейт. Ушунчалык Кыргызстан деп баласы дагы, чоңу дагы, атасы дагы бүт бардыгы кыйкырып атат дейт. Эч ким камерага тарткан жок, эч ким диктофонго тарткан жок, бири-бирин караган да киши жок дейт. Мен көзүмдүн жашын тыя албайм дейт. Ушундай эл 10.000 киши, билбейм, андан дагы көп болгон чыгар. Бир Кыргызстан дегенде мен ушунчалык силердин элиңерге суктандым дейт. Чынында эле биздин эл суктанаарлык. Мындан биздин заманга чейинки 203-жылы Сыматсан деген Кытайдын тарыхчысы Кыргызстандын мамлекеттүүлүгү бар экендигин белгилеп тарыхый маалыматтарда жазып кеткен болчу. Мына ушул нерсени эсибизге алып, чынында эле башка элдер суктана турган, өзүбүз кайсыл бир деңгээлде байкабай турган мыкты улут экенибиз, өлкө экенибиз, эл экенибизди жадыбыздан чыгарбасак. Акыркы күндөрдө майдаланып бара жаткандайбыз, бирок биз тарыхыбызды көбүрөөк окусак, Манасты окусак, адабий китептерибизди, эмне деген чыгармаларды окусак, чынында эле өзүбүздүн ким экенибизди мындан ары дагы ата-бабалар таштап кеткен татыктуу табериктерди тапшырабыз деген ниеттебиз. Мен бүгүн эмне жөнүндө айткым келип атат? Биздин ошол устукандарыбыз, жети атабыз, боз үйүбүз, негизи эле баардык ушунчалык ата-бабалардан келаткан, муундан муунга, укумдан тукумга келе жаткан нерселердин баардыгы ошол убакыт менен, заман менен мындай бир эленип бизге жетти да. Эмне үчүн башка элдерде, биздин кошуна элдерибизде кашкыр сыяктуу эттерди бөлүп жеп алышат дейт да. Эмне үчүн кыргыздарда устукан бар дейт? Силерде иерархия бар дейт да. Америкадан келген бир киши аябай таң калыптыр да. Боз үйдө ар бириңер өзүңөрдүн ордуңарды билет экенсиңер дейт. Сакалдысы сакалдуудай, андан кийин ар бири коомдогу ордуна жараша жана жаш өзгөчөлүгүнө жараша кирип отуруп, өздөрүнүн ордуларын билет экен дейт да. Ошол сыяктуу бизде дагы баш тартуу, жамбаш тартуу, ошол сыяктуу устукан тартканыбыз жөн гана этти жеп курсакты тойгузуу эмес, ал биздин улууну урматтоо, кичүүнү сыйлоо жана салт санаабыз, каадаларыбыз экендигин баардыгыбыз эле билген чыгарбыз. Биз эмне үчүн ушул жети ата деп белгилейбиз, эмне үчүн ошол боз үйүбүз же болбосо Көкбөрү деп сыймыктанып келебиз? Жакында мен Турциянын ошол Сирия жактагы бир шаарына бардым да, ошол жерде араб деген улут, биз арабпыз дешет экен, бирок Түркияда жашашат экен, түрк жарандары. Алар бири-бирине өзүнүн кызы чоңойгондо ошол араб улутундагы киши кызынын колун сурабаса уят деп эсептелинет экен да. Анан алар бири-бирине эле кыздарын бере беришет экен. Анан ошол жерде мен конокко баргам. Ошол жерде көп аялдар менен отурдук. Анан ошол жанымда отурган аял айтып атпайбы, андан сурап атпаймынбы, канча балаңыз бар десем, 5 балам бар дейт. Бирөөнүн 6 баласы, 7 баласы, бирок ошол 2 үй бүлөнүн бирөөсүндө сөзсүз түрдө инвалид бала төрөлөт экен. Ошол майып бала жакын туугандарга үйлөнө бергенден да. Анан сиздин балаңыз кандай десем, мен 18 жаштагы майып балам бар дейт да.
ошол 18 жаштагы майып балам баспайт, тамак ичпейт, ошол эми чоң да билесиздер, көрүп атасыздар, ошону багуу менен үйдө алекмин дейт да. Анан демек биздин ушул ата бабаларыбыз дагы жети атасын билет бекен, кайсыл жердин кулуну экен, кайсыл жердин кызы экен дегени бекеринен тегин эмес экен да. Себеби биздин балабызга атадан, энеден 50% кан өтөт, чоң атасынан 25%. Ошондо элестетсеңиз, балаңызга биринчи атадан 50, анан кийинки атадан 25, 12, 6, 3, 1,5, анан 7 атага барганда кан алмашат экен да. Демек, көрдүңүздөрбү? Эмне үчүн 7 ата дейт, эмне үчүн 6 ата дебейт, эмне үчүн 8 ата дебейт. Демек, 7 атага ошол сүрүштүрүп келгенде балдары акылдуу болсун, ден соолуктуу болсун деп бири-бирине көбүнчөсүн колдон келишинче үйлөндүрүшчү эмес экен да. Буну кантип билишти? Америкада изилдөө жүргөн экен, кандарды, баягы көп улуттардын кандарын алышкан экен. Анан Кыргызстандан дагы бир жумгалдан бир байке барып, анан ошол өзү акчасын төлөп кан тапшырган экен да. Ошондо айтышыптыр да, силердин каныңар өтө бири-бириңер менен аябай бирикпейт экенсиңер, мындай туугандык нерсе, үйлөнбөйт окшойсуңар туугандарга деп айткан экен, таза экен каныңар депчи. Анан ошондон билип абдан таң калган жөнүм бар да. Демек, бир нерсе бул өзү эле болуп калган эмес экен. Дагы бир өтө мен сыймыктанып азыр айтып бере турчу нерсе, бул биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн чын эле болгондугу. Кыргыз Республикасында, Кыргыздын улутунда негизи эле канча жылдар, кылымдар мурун биздин мамлекеттүүлүгүбүз бар болчу, ажо бар болчу. Ал эмнеден билинет? Ал түндүктөн. Түндүк бул ажо деген сөз. Ошол түндүктү кармап турган ууктар бул ажонун жардамчылары, министрлер, бийлер, акылдуулар жана ууктай эч качан сынбас, ийилбес кыргыздын жигиттери. Булар ошол ажону жана же болбосо мамлекеттик системаны кармап турган адамдар. Алар кайдан келет? Алар Керегеден. Кереге ошол ууктарды кармап турат. Ошол ууктар биздин кайдан чыккан? Керегеден, элден чыккан. Эл. Мынакей. Эми карап туруңуздар. Ушул эл болбосо, Кереге болбосо, эл болбосо, ууктар, жигиттер, министрлер, депутаттар эч кимси жок. Албетте, ажо дагы жок. Ал эми биз башка элдерден айырмаланып, ошол эле момундай алачыкта жашаган элдерден айырмаланып, биздин түндүгүбүз бар болчу. Биздин желегибиз бар болчу, биздин өзүбүздүн ар дайым сыймыктанып айта турчу мыкты ушул өзүбүздүн байрактарыбыз, эпосторубуз, кийимдерибиз, салт санаабыз дегендей. Ошондуктан азыр дагы кайсыл бир деңгээлде биз майдаланып ким элек, ким болдук деген сөздөргө көбүрөөк көңүл бурбай жаткандыгыбыз мени өкүндүрөт. Ошондуктан Кыргыздын мен сыймыктуу кызымын, Кыргыздын мен сыймыктуу уулумун деп айтыштан мурда биз тарыхты кандай окуп атабыз? Биз адабий чыгармаларды билип атабызбы? Биз ошол эле Төлөбүн Касымбековдун, Түгөлбай Сыдыкбековдун, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуй алдыкпы, сиңире алдыкпы жана кийинки муунга эмнени тапшырабыз? Биз мамлекеттүүлүктү тапшыра алабызбы? Ушул жөнүндө көбүрөөк ойлонушубуз керек деп ойлойм. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Өтө кубанычтамын жана сый урматым менен Нурзат Токтосунова.